Түн кереметтин көргөн адамдарыбыз сөзсүз түрдө таң рызкысындагы бирге тоссун деген тилек менен программабызды андан ары улайлы көрүп жатканыңыз 5-канал Ак Чөлмөк программасы. Бизге түз байланышка чыксаңыздар болот. Ал үчүн 59-20-70 шаарыбыздын коду 0302. Ошондой эле WhatsApp тармагыбыз иштеп жаткан учуру 995-23-23-81 номерлерине SMS каттарды узатсаңыздар болот. А биздин төрүбүздөн орун алып калган экинчи коногубуз бар. Ким деп турсаңыздар дароо тааныштыралы. Ырчы аткаруучу, дастанчы Элнура Өскөнбаева. Кутман кечиңиз менен. Кутман кечиңиз менен, саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Чоң рахмат, келип алдык. Кечки маанайлар кандай болуп атат? Жакшы, ушу эфирге деп элиске бир жакшы өнөрүбүздү тартуулайлы деп шашып келип калдык. Монда кыргыздын сонун уникалдуу жакшы бир формасын кийип алып кыргыз экенибизди даңазалап келдиңиз да. Комусуңузда колуңузда, анда жалпы көрөрмандарды көтөрбөстөн бир музыкалык чыгарма менен. Жакшы болот, анда кыргыз эли менен учурашып алайын, кутман кечиңиздер менен. Кыргыз элиме арнап эми элдик ырлардан, шаңдуурлардан бир баштайлык. Жалпы элибизге арнайлы. Жалпы элибизге арнап элдик ырлардан ойт десе деген чыгарма болсун. Булбулдай өнүңүз өчпөй ушундай бир элдик чыгарма менен баштап бердик. Анан жалпы көрөрмандардын эсине салып өтөлү. Студиябыздын мейманы, ырчы аткаруучу жана ошондой эле дастанчы Элнура Өскөнбаева эжекебиз сиздерге жагымдуу ырларын тартуулап жаткан учуру. Эгерде Элнура эжекебизге сиздердин кандайдыр бир кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо 59-20-70 шаарыбыздын коду 0312 номерлерине байланышка чыксаңыздар болот. Же болбосо WhatsApp тармагынан SMS каттарды жазсаңыздар болот. Ал үчүн 995-23-23-81 номерлерине SMS каттарды жазсаңыздар болот. А бизде болсо Элнура эжекебизге келген SMS каттар бар экен. Окуй берели. Саламатсыздарбы, 5-канал Ак Чөлмөк программасы. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Элнура эже чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чыгармачылыкка аттанганыңызга канча убакыт болду жана ошондой эле кандай чыгармаларга басым жасап аткарасыз деп баягы сандары 56 менен бүткөн абонент SMS катын узаткан. А бизде болсо азыр жооп бергичекте түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен, Ак Чөлмөк программасы сизди угуп жатат. Саламатсызбы? Кутман кеч. Кош келипсиз, келиңиз. Мен жана силерге түз эфириңерге чыккам. Ак Чөлмөк передачасы аябай жакшы экен. Үй бүлөбүз менен көрүп атабыз. Силердей жаштарга чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ишиңер ийгиликтүү болсун, чыгармачылыгыңар ийгиликтүү болсун. Силердей жаштарыбыз бар, Кыргызстан бар. Бактылуу болгула.
Бар болуңуз. Чоң рахмат. Жакшы каалоо тилектер болду. Анан чыгармачылыгыңыз боюнча сурап калды. Кыскача мүмкүн болсо жооп берип коюңуз көрөрманыбызга. Чыгармачылыкка аттанганыма негизи ошо ырдап баштаганыма 4 жылдын жүзү болуп калды. Азыр болсо Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 5-курста дастан классында билим алып жатам. Окуун эртегечи жок деп коет эмеспи. Ансарында 2-чи жогорку билимим. 1-чи билимим ошо Бишкек гуманитардык университетте менеджерлик жагын аяктагам. Жакшы, бизде болсо көрөрманыбыз бар экен, тез байланышта кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Акчөлмөк программасы кош келипсиз. Мен Баткенден чыгып атам. Баракелди, Баткен жергесине салам айтабыз. Баткенде ошто неберем Аймира неберемдин туулган күнү ошого. Туулган күнү деп атып, эмнегедир байланыш. Анан жалпы көрөрмандардын эсине салып өтөлү, биз туулган күн куттуктоолорду кабыл ала албайбыз. Келген мейманыбызга каалоо тилектер же болбосо суроолоруңуздар болсо, мына ошолорду гана кабыл алабыз. Анан WhatsApp тармагына дагы чалууларды кабыл ала албайбыз. Элнур айым, Өскөнбаева деп калдык, фамилияңыз Элзара эжекенин да фамилиясы Өскөнбаева. Кандай байланышы бар? Элзара эжекен болсо, мен эжекен болот. Аталаш тууган болобуз. Папамдан улуу байкесинин кызы болот. Ошо кичинекей кезинде чогуу өсүп, эжекен мырлар менен чоңойдум десем да болот. Ошо анан эжекенин артынан мен дагы ошо чыгармачылыкка кызыгып, кеч болсо да окуп, артынан келди алсак. Келиңиз эми жагымдуу музыкалык чыгарма жуп болсун дейле. Жуп болсун деп дагы деле болсо элдик кырлардан Кызыл гүл деген чыгармабызын каалап коюңуздар. Панар жарығыңа ғана тисем ей, жайланам, о жайланам, о жайланам. Кылчайып бұлбұл қонуға, же қызығам қызыл гүліңе. Сала жүр бұлбұлдың иғана мұқамей, үніне да, үніне да, үніне. Сен парақұт гүлдігі, жемен кемечің айдаған, баш қошып жаңы жетерде, бағың деле ғана толқын ей, байлағана, байлағана, байлаған. Açылған гүлгіле жетем би, дең ашықтығым бекер би. Açılgan gülgülü jet alбай, армандале ғана өтүби. Кетем би да, кетем би да, кетем би. Açılgan gülgülü jet албай, армандале ғана өтүби. Кетем би да, кетем би да, кетем би. Черкен. Бизде болсо СМС кат бар экен. Элнур Өскөнбаевага чыгармачылык ийгилик каалайм, жеке концертиң ийгиликтүү өткөрүп алсын. Бали эң мыктысың Элнура. Концерт тууралуу айта кетсинчи дейт. Чоң рахмат.
Эмне концерт бергене жатасыз? Бизге да кызык болуп атат. Ошол боюнча маалымат берсеңиз. Жакшы болот. Мен быйыл ошо 5-курсту бүтүп атам деп жогоруда айтып кетпедимби? Ошо искусство университетинин 5-курсун аяктап, анан баягы орусча айтканда преддипломная защита деп коет. Ошо дипломдук иш катарында өзүмдүн жеке отчеттук концертимди берсемби деп ошо тытынып даярданып жүргөн кезим. Албетте туугандарыма, досторума, группалаштарыма дегендей кичине болсо дагы ошо кичине отчеттук концерт кылып койсомбу деген ойдо эмгектенип атабыз буюрса. Ошол моменттен пайдаланып убакыттан бардык балким ыр сүйүүчүлөрдү, элдик ырылды сүйүүчүлөрдү, салттуу музыканы деге сүйүүчүлөрдү концертке чыгып кетем демекчимин. Концертиңизде кандай кызыктар болот? Бул сыр бойдон калсын деп жалпы көрүүчүлөргө айтып калдык. Кызыктуу болот деп ишенип атам. Аракетибиз күчтүү. Эми салттуу музыка алып жүрүүчү катарында ошо унутта калып бараткан десем да жаңылышпайм. Ошо дастан, терме, санаттардан баш кылып эстрада ансамблдын, фольклордук ансамблдын коштоосунда буюрса устаттар менен жакшы концерт берип алайын деген изги тилегим чоң. Демек, ошол концертке келген адамдар гана кызыктын баарынан артта калбайт, көрөт. Келген дарманда, келбеген дарманда деп койбойбу? Ошондуктан биздин эжекебиздин концертине чакырабыз. Бул концертте Кудайым буйрса жакшы кызыктар дагы болот деп айтып өттүм. Канчасында болот? Буюрса 22 апрель деп коюп атабыз. Анан дагы азыр эми баягы техниканын заманы эмеспи? Буюрса соцсеттерден реклама кетип, даректери датасынан бери полный реклама кетет. Буюрса кызыккандар болуп келсин. Жакшы. Бизде болсо SMS кат бар экен. Кутман кечиңиздер менен Ак Чөлмөк эфири ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Элнур Өскөнбаева, мүмкүн болсо шаңдуурлардан ырдап бересизби? Үнүңүз абдан жакты дейт. Чоң рахмат. Шаңдуурлардан ырдайлыкпан да. Жалпы көрөрмандар суранып калыптыр. Шаңдуурлардан анда Медина Алыбаев атасынын Ойлончу деген чыгармасы болсун. Жалындай жүр албаймын күнде сени сагынбай, месергитет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Месергитет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Акчыны да карагат, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Көнүң болсо бир белгимди түшүндү, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Көнүң болсо бир белгимди түшүндү, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай. Же күлүп кой, же кирпигиң иримети, кулса болдум сагынычым тарабай. Үн жок, сөз жок, томсуросуң турасың, ыйлап-ыйлап улуу тунган баладай, ыйлап-ыйлап улуу тунган баладай. Жылмай беле ушундай шаңдуу музыкаларды уга берели. Бизде болсо SMS кат бар экен. Саламатсыздарбы? 5-канал Ак Чөлмөк программасы. Элнура Өскөнбаева, үнүңүзгө береке берейин деген сурам. Өзүңүздү 5 жылдан кийин кандай элестетесиз? Аяк сандары 18 менен бүткөн абонент. Чоң рахмат. 5 жылдан кийин эми такшалган, ошо элге кызмат кылган, эски ырларды жаңылатып иштеген ырчы катары элестетем өзүмдү.
буюрса ошол тилекке жеткенге аракет кылалы. Демек Кудайым буйрса сизди дагы бир маданиятка өзүнүн салымын кошуп жаткан маданият кызматкери, өнөрлүү адам катары көрөт экенбиз да 5 жылдан кийин. Анан өзүңүз айткандай элдик ырларга басым жасайт экенсиз. Андан сырткары дастанчылык да кылат экенсиз. Азыр берейин деген суроомду бир аздан кийин берейин. Бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? 5 канал Ак чөлмөк программасы сизди угуп жатат. Кош келипсиз. Алло. Кош келипсиз. Рахмат. Түз эфирдебиз, келиңиз. Каалоо тилек айтат элек. Айтыңыз, кандай каалоо тилектериңиз бар? Коштуңарбы? Байланыштасыз, келиңиз. Алло. Түз эфирдесиз. Бизди сыналгадан эмес, уюлдук телефонуңуздан тыңдасаңыз, тоскоолдук жаралбайт. Кымбаттуу көрүүчү. Саламатсыңарбы? 5 канал. Кандай каалоо тилектериңиз бар? Элнура, кандайсың? Ишиңе ийгилик, ден соолукта бол, өмүрлүү бол. Өнөрүң өркүндөй берсин. Тайэжелериңдин, тайэкелериңдин атынан каалоо тилек айтып атабыз. Жакылда эле ушинтип жүрө бер. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Жакшы каалоо тилек болду. Элнура Өскөнбаева, өнүңүзгө береке, элдик ырлардын жайылышына, элдин жүрөгүнөн түнөк табуусуна дагы аз да болсо салымыңызды кошуп жатасыз. Өтө керемет дейт. Чоң рахмат. Ошо салттуу музыка алып жүрүүчү катары ошо элдик ырлардын дастан терме санаттарды ошо жүрөгүмө жакын абдан. Ошол себептенби ошолорду үйрөнүп, мындай унутта калтырбай, элге жайылтуу максатымдын бири деген бири. Жана ошондой эле бизде университетте, искусство университетинде дастанчылыктан сырткары биз көптөгөн десем болот, кошумча аспаптарды өздөштүрөбүз. Мисалга айтсак, темир оозкомуз, жыгач оозкомуз, сыбызгы, чопочор деген элдин, кыргыз элибиздин улуттук аспаптарын дагы кошумчалап өздөштүрөбүз. Ошондой эле ошолорду дагы жайылтып, азырда келатабыз, жайылтып атабыз дегендей. Демек, комуздан башка да аспаптарды ойнойт экенсиз да? Ооба. Эми мыкты деңгээлде укмуш ойнойм дебейм, бирок ойнойбуз баарын кичинесин. Темир оозкомузду, жыгач оозкомуз, комузда күлөрдү, кылыякты өздөштүргөм. Аяна чыкпай калды тилекке каршы. Ошол аспаптарды өздөштүрүп үйрөнүп алдык. Анан азыр кытапта ошо билим мектептерде ошо өзүм комуз кружогун, улуттук аспап кружокторун ачканбыз. Ошол жакта балдарга билим берип, аспаптарыбызды үйрөтүп келе жатабыз. Жакшы. Бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен Ак чөлмөк программасы угуп жатат. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кандайсыздар? Кандайсың, күчүгүм, жакшысыңбы? Ден соолугуң жакшыбы? Нарында таакелериңдин атынан Касымбек Честен болуп жакшы көрүп отурабыз. Ишиңе ийгилик, бактылуу, жакшы кыздардан бол, ишиң өркүндөй берсин. Астыга жакшы пландарыңды коюп атпырсың. Кудай ошо ишке ашырып берсин. 22-синде да буюрса, Кудай насип кылса, ошо отчеттук концертиңе баары заманса бар жаркындап көрөлүк. Ишиңе ийгилик, бактылуу, өрүп агыла. Ишиңерге ийгилик, алтыным. Чоң рахмат. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Жалпы нарын элине салам айталы дагы. Эми келиңиз. Жалпы бир туугандарга арнайын, эми сизди көрүп жаткандырбы? Жалпы көрөрмандарыбыз ыр белек болсун. Туугандарга арнап не кылсак ана. Эми элдикирде эле айтып атабыз, ошо жанагы элдикирлардан анда ашыктык арманарлар деп коелуппу. Ошондон бир агзинат деген анда. Жакшы, азыр болсо көрөрманыбыз бар экен, андан кийин ырдайлы кечиресиз. Кутман кечиңиз менен Ак чөлмөк программасы угуп жатат сизди. Келиңиз, эми жагымдуу чыгарма аткаралы.
ушундай үнүбүз таңшый берсин. Элнур айым ушундай бир чыгармаларды аткарып атканда менде мындай деген бир суроо пайда болду да. Негизи өзүңүз төмөндө айтып калдыңыз, ушул чыгармачылык жолго аралашканыма бир 4 жылдын жүзү болуп калыптыр депчи. Анан эми бул чыгармачыл чыйыр жол, улуу жол да өзүңүз билесиз. Анан кандай бир оң жактары, терс жактары бар экен сиз үчүн? Мен эми окуп уже билим алып чыгармачылыкка аттанганга 4 жылдын жүзү болуп, ушу 2 жылды өзүмдү таптап, баягы үнүмдү таптап, комуз үйрөнүп, мен комуз билбей келдим эле да. Ырдаганды да билбей келгем. Ошонун эмесинен 2 жыл эмгектендим. Анан ушу 2 жылдан бери ушу тойлорго чыгып, эфирлерге чыгып ырдап жүрөм эл алдында. Жакшы эми элдин адамы болуш өтө оор, албетте. Кыйын жол экен. Баягы 1% талант, 99% эмгек деп, эмгекти аябай талап кылат. Анан ошо эмгектенип кыйын эми. Эң негизгиси кумушкадай тынбай эмгектенип атабыз. Терс жагын деле байкай элекмин. Азыр Кудайга шүгүр жакшы эле. Оң жагын деле байкап жүрө берейин. Анан келиңиз соңку чыгармалардан болсун, сизден дагы бир музыкалык чыгарма сураналы. Соңку чыгарма болсо анда бирде ойлонуп туралы, кайсыл чыгарманы аткарасыз, ага чейин бизде болсо көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы, Ак чөлмөк программасы. Бишкектен. Алло. Угуп атабыз, байланыштасыз. Бишкектен. Кандай суроолоруңуз бар? Бул кыска мен тилек айтайын дедим. Келиңиз, жылуу пикирлерди угалы. Алло. Байланыштасыз, сүйлөй бериңиз. Бул кыздын атын укпай калдым, мен жаңы көрдүм азыр. Ай кызым, мени сага айтарым. Үнүң жакшы экен. Мына эски ырларды ырдап атканда үнүңдү мындай соскондо кээ бир жерлерин, соскон жерлерин мындай кыскартып коюп атасың да. Сен ошону аракет кылгының, өтө мындай сосконго аракет кылгының. Вот ошондо сен жакшы болосуң кызым. Сенде келечекте бирдеке бар. Сен могу эски ырларды ырдаганда бар го. Мындай сосуп баратканда кичине мындай үсүлүп кетип атат да үндөрүң. Ошо сосконго, усакка сосконго үнүңдү бийигирээк чыгарып, өзүңдү кенен алып эмесиң, ошондо сен элге өтө сүйкүмдүү болосуң. Сенин келечегиң алдыда. Сага мен эме калайм, алтын башың аман болсун. Кыргыздын жакшынакай сүймөнчүлүгүнө ээ болгон кыргыздын кызы болуп жүрө бер, айланайын. Чоң рахмат. Жакшы, бар болуңуз. Жакшы кабыл тилек болду. Анан пикирлерди дагы сөзсүз түрдө эске алабыз. Албетте эске алабыз, буюрса. Келиңиздер анда. Комуздун үнү дагы өзгөчө, кыргыз эли илгертеден эле комуздун коштоосунда жагымдуу, төмөндө да эжебиз айтпадыбы, элдик чыгармаларды ырдап атканда бир жагымдуу чыгармаларды тартууладым депчи. Келиңиздер анда дагы эле элдик ырлардан айланасынан чыкпай эле классикага айланган Атай Огунбаев атабыздын Күйдүм чок деген чыгармасын аткарып берүүгө аракет кылайын. Кабыл алыңыздар.
aylağın dönüp oy Баракелде. Бар болуңуз. Ушундай талантыңыз менен кыргыз элибизге кызмат кылып жүрө бериңиз. Атандашып жылдыздарга ышкыбыз айлы түндө биз ойнодук айлы түндө